Хамзанын соодасы жакшы жүрүп, кеңейип, тармактала баштайт. Агасы Ахмет Гали экөө биринчилерден болуп баржа сатып алышат. Аны менен Рыбачыден адыркы балыкчы шаарынан Караколдон Рыбачыга жүк ташышат. Санкт-Петербургдагы гостиный дворду элестеткен соода катарларын тургузушкан. Ал мезгилде кайсы продукцияны Борбор Азиянын кайсы жеринен сатып алууга боло турганын Сибирдик соода өнөр жайлык ежегодник журналы жарыялап турган. Тактап айтканда бул журналдын Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасында сакталып калган эң биринчи номерлери 1896 жылга таандык. Мында жана 1901 жылы чыккан ежегодниктерде 1913-1915 жылдардагы бир тууган Абдувалиевтерге таандык дүкөндөрдүн жана фабрикалардын даректери берилген жана аларда эмнелер өндүрүлүп сатыкка чыгаары тууралуу да маалыматтар бар. Абдувалиев шаардыктар арасында ишкер катары эле эмес, адамдык бийик сапаттары, гумандуулугу жана принциптүүлүгү менен да кадыр баркка ээ болгон. Бул тууралуу төмөнкү чындык тастыктап турат. Ал 1907 жылы мамлекеттик думага выборщиктерди шайлаганга укугу барлардын катарында болгон. 1908 жылы Каракол шаардык коомдук өз алдынча башкарууга депутаттарды шайлагандардын бири болгон. Анын кыймылсыз мүлкү ошол жылдардагы шаардык баа менен өлчөгөндө 1120 рубль алтын менен бааланган. Бул байлыгынан ал шаардын пайдасына салык төлөп турган. Хамза кайрымдуулукту да жасап турган. 1913 жыл оор жыл болуп, кыргыздардын малы жуттан кырылып, ошондой эле жаңы көчүп келген орустардын жашоо шарты калыптана албай кыйналышкан. Муну менен бирге шаарда жашаган адамдардын да көбү ачарчылыктан жапа чегишкен. Ошондо Семиреченские областные ведомости гезитинин жазында чыккан санына 6 адам колунда барларга кайрылуу жазышкан. Анда мезгилдин кыйындыгына токтолуп, калктын жогоруда айтылган катмарларына соопчулук иретинде жардам көрсөтүүлөрүн суранышкан. Албетте өздөрүнүн да соопчулукка кошкон салымдарын көрсөтүшкөн. Ал кайрылууга кол койгон 6 адамдын бири Хамза Абдувалиев. Кол койгондордун арасында отставкадагы генерал-майор Корольков, орус географиялык коомунун мүчөсү, шаардык староста Власов жана соода ишмерлери Абдувалиев, Сулейманов, Ильин жана Рафиковтор болушкан. Бирок канчалык иши жакшы жүрүп, турмушу бакубат болуп, байлыгы ашып-ташып турса дагы, Абдувалиевтердин үй бүлөсү балдарын окутуу менен бирге аларды ишке аралаштырып, кара жумушка да үйрөтүшкөн. Хамзанын сүйгөн нерсеси багбандык болгондуктан гүлзарларды, бактарды өстүрүүгө өзү аралашып иштеп, бул ишке балдарын да тарткан. Бул жөнүндө таякем Сабирдин кызы Асия азыр Москвада жашайт, 90 жашта. Ошол төмөндөгүдөй эскерет. Каракол шаарынын чет жагында жетөгүздү көздөй кеткен жолду бойлото чоң атам балдары менен чоң алма бак тигип өстүргөн. Анын аянты ошол мезгилдин аянт бирдиги менен алганда 8 десятинага, бул 11,6 гектарга барабар эле. Катар-катар отургузулган ар кандай сорттогу алмалардын арасына беде себилген, ал эми бактын так ортосунда эстен кеткис аллея болор эле. Анын эки жагына арчалар, ит мурундун бадалдары тигилген. Аллеянын сол жагында жыгачтан көркөм жасалган, хмель менен чырмалган беседка. Бакка баруу балдар үчүн чоң майрам эле. 3 ат чегилген трашманкеге түшүп, шаар аралап өтүп, анан короого келип токтойбуз. Ошондо көзгө биринчи эле аллея менен беседка урунар эле. Биз трашманкеден түшүп эле аллеяга жүгүрөбүз. Короодо корукчу жашай турган татынакай 2 бөлмөлүү үй бар. Үйдүн жанында кышкыга алма сактай турган жай, склад салынган. Анын ичинде атайын көп текчелер жасалган. Ал текчелерге кышкы сорттогу алмаларды тандап катарынан тизип койчубуз. Чоң дебей, кичине дебей, баарыбызга жумуш бар эле. Биз кичинекей балдар чоң атабыздын жетекчилиги менен алмаларды сорттоп, кышка дегенин өзүнчө бөлүп калганын үйгө алып кетер элек. Алма бак абдан жакшы түшүн берчү. Бирок ошончолук эмгекти талап кылчу.
аябай чарчаганда беседкага кенен дасторкон жайып, чоңонем газеза бышырып келген парьямач, беляши, пирог, пирашки жана башка түрдүү тамактарды коюп, чоң үй бүлө болуп отуруп самордун чайын ичебиз. 1963 жылы күйөөм менен Караколго келгенимде бала кезим өткөн ыйык жерди көрүп кетүү үчүн атайын автобус менен Караколдон Жетөгүзгө жөнөдүм. Асия 2011 жылы 92 жашка чыгып Москва шаарында каза тапты. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Советтик армиянын катарында аскер врач болуп кызмат кылган. Анын күйөөсү Гореленко 60-70 жылдары СССРдин коргоо министринин орун басары болгон. Ошентип жанагы автобус менен Караколдон Жетөгүзгө жөнөдүм. Автобус биздин бакка келип токтогондо аялдаманы Абдувалиевдин багы деп аташты. Апам атасынын үйүндө өткөн бактылуу балалык күндөрүн бат-бат эстей берчү. Алар короосу бак менен гүлгө чөмүлгөн 2 кабаттуу үйдө жашашкан. Орозо айт, курман айт, Нооруз майрамдарын кантип белгиленгендерин бизге баяндап берер эле. Майрам сайын үйгө көп коноктор келчү. Бай кедейине карабастан келгендин баарына дасторкон жайылып тамак берилчү. Майрам сайын кыздарга жаңы кийим тигип беришчү. Газиза майрам алдында кембагал үй бүлөлөргө да кыздары томсоруп калбасын деп көйнөктүк кездемелерди таратып чыкчу. Үйдүн экинчи кабатындагы бир нече бөлмө кыздардыкы эле. Алардын бирөөсү конок бөлмө эле. Андагы стол дайыма кооз дасторкон менен жабылып, ал эми столдун үстүндө гүл коюлган жана ар кандай мөмөлөр салынган вазалар турчу. Полдо болсо кооз персия килемдери төшөлүп турчу. Кыздарга көп коноктор келип, алар ар түрдүү оюн ойношуп, китеп окушуп, ыр жатташып, кийинчерээк чоңое түшкөндө ар кандай оюндарды, спектакльдерди коюшчу экен. Бул бөлмөдө кыздардын курбулары, туугандардын кыздары келип сый көрүшчү. Бул жерде кыздар гана эмес, уулдары да достору менен келип эс алышчу. Апамдын Сабир деген агасы жылдыздуу, кишини өзүнө тарткан, тамашкөө жигит болгон дешет. Ал Европада билим алып, батыш маданиятын жана адабиятын үйрөнгөн. Ошон үчүн ага жаштар көп тартылчу. Сабир да көптөгөн башкалардай эле революциялык идеяларга ичи толуп турган. Ал өзү анын достору Пушкинди, Лермонтовду, Тукайды окушкан. 1916 жыл жөнүндө апам көп айтар эле. Бул жыл кыргыздар үчүн эстен кеткис оор жыл болду. Кыргыздар ак падышага каршы көтөрүлүп, эл эң көп кырылып, акыры алар Кытайга ооп кетүүгө мажбур болушкан. Ошондо бир 13-14 жашар бала ата энесинен алашып калыптыр. Апам бул окуяны мындай деп эскерчү эле. Түшкө жакын биздин короого качып кириптир. Атам аны көрө калып бактын арасындагы чөптүн маясына бекитип койду. Кечинде жандармдар келип текшерип кеткенден соң ал баланы үйгө алып келип тамак берип, татарча кийим кийгизип коюшту. Коку сыртынан көрүп калса татар малай экен деп ойлошсун деп. Атам таңга мал туруп баланы ойготуп кайра чөпкө бекитет. Күндүзү карды ачты го деп, тамак алып барып бергиле деп, менин колума тамак салынган идишти көтөртүшөт. Конспирация үчүн балдар менен ойноп бараткансып, акырын жанына коюп кетем. Ал идишти бошоткондо кайра жандан өтүп алып кетчүбүз. Эч бир жанга бул бала жөнүндө айтпагыла. Жакын туугандарыбызга да ооз ачпагыла деп атабыз коркунучтуу түшүндүрдү. Бала атама кайрылып: "Хамза абзи, мен чыксам болобу? Шаар ичи тынчып калдыбы?" дептир. "Жок, чыкпа. Азыр эрте. Жандармдар бардык жерди тинтип, көрүнүп калган эле кыргыздын баарын өлтүрүп жатышат. Мен өзүм айтам, мүмкүнчүлүк болгондо", дейт Хамза. "Чөптүн арасында бекер жатып тажадым. Чыда, айланайын, азыр чыкпа." Бирок бала чыгып кетет да, ата энесин табамбы деген ойдо базарды көздөй жөнөйт. Ошол замат жандармдар аны кармап суракка алышат. "Кайдан чыктың? Кимдикинде бекинип жаттың эле?" Бала айтпайт. Жандармдар эки талды ийип, баланын эки бутун байлап керишет. Ошондо бала чатынан экиге айрылып кетет. Муну көргөн атам зээниге ээп, үйгө карданып келди. Апамды, балдарды жыйнап алып абдан урушту. "Эмне үчүн баланы кое бердиңер? Айтпадым беле? Карагыла" деп. "Балдарго балдар, а сенчи Азиза" деп башын мыкчылап жүрөгүн ушалайт. "О Кудай, бул баланын кимге зыяны тийди? Бул эмне деген замана?"
деп кимдир бирөөгө ачууланып, анан бизге кайрылып: "Бүгүнкү силердин баланын чыкканын көрбөй калганыңар бул чоң күнөө. Адамды аман алып калууга мүмкүнчүлүк болуп туруп, алып кала албаган бул Кудайдын алдында кечирилгис күнөө. Мен ойлоп жүрбөймбү, ал баланы эптеп сактап калсам, заман өзгөрөр, өзгөрбөсө эптеп эбин таап, Кыргызстандын сыртына чыгарып Кытайга жөнөтүп жиберсем, ата энесин таап алат деп. Бир адамга зыяны тийбеген периште бала эле бейишке чыксын" деп баланын арбагына арнап өзү Куран окуду. Ошондо апамдан баштап балдарга чейин баарыбыз өзүбүздү күнөөлүү сезип, көпкө чейин кайгырып жүрдүк. "Кудай мындайды эч кимге көрсөтпөсүн" дечү эле апам. Кыштын күнү ат чегилген кооз чана, башка мезгилдерде трашманке менен шаарга чыгып майрамдарды шаңдуу, көңүлдүү өткөрчүбүз. Кийин Совет бийлиги келгенде апамдын айтуусу боюнча Хамза абалды туура бамдап, болгон мүлкүн бүтүндөй өз ыктыяры менен мамлекетке өткөрүп берген имиш. 1921-жылы Совет бийлиги 2 кабат үйүн, коросундагы кошумча имараттарын, гүлзар бактары менен шаардын сыртындагы чоң мөмө багын, азыркы Токтогул көчөсүндө таштан салынган имаратын, азыркы мезгилде ал жеке менчик аптека болуп калган. Ал эми Совет учурунда анда көп жылдар бою рентген кабинетине жайгашкан болчу. Мына ошонун тушундагы 1 кварталга чейин созулган дүкөндөрүн, баржасын, үйүндө болгон мүлкүнүн баарын революциялык ыкманы колдонуп, муниципалдаштыруу жана улутташтыруу, национализация жолдору менен бүтүндөй тартып алган. Ордуна өзү тигип көктөткөн сүйүктүү багынын жанына салынган 2 бөлмөлүү чакан үйгө чыгат. Ал жерде аялы жана оорулуу кызы Асма үчөө гана калат. Балдарынын баары чоңоюп өз алдынча тиричилик өткөрүп, ар кайсы жактарга сапар алышат. Хамза болсо өзүнүн жакшы көргөн багынчылыгы менен алектенип жүрөт. Жыл сайын алган түшүмүн мамлекетке өткөрүп турган. 1925-жылы Нагима 21 жашында мектептин 2 тепкичин аяктайт. Медициналык техникумдан окугусу келет. Бирок анын бай тукумунан экендигин тоскоол болуп, кирүү экзамендерине уруксат бербей коюшат. Окууга өтүш үчүн Совет бийлигине берилгендикти билдирүү зарыл эле. Ал үчүн жан өрөп иштеп далилдөө керек. Мындан башка жол жок. Ошол маалда орусчада, кыргызчада жаза да, сүйлөй да алган, машинкада басканды билген кыздар коомго аябай керектүү болгон. Тез жазганды билүү үчүн Нагима стенографисттер курсуна кирип окуйт. Ушул курска кирип жатып апам толтурган анкетаны таап окудум. Теги деген графага кедейди кан деп, ал эми ата энеси эмне жумуш кылат деген графага бакчачы деп жазылыптыр. Апам аргасы жок ушинтип жазган. Антпесе аны курскада албай коюшмак. Чынында ал маалда апамдын ата энеси баягы Каракол дарыясынын жээгине тиккен багын карап советтерге иштеп беришкен. Стенографисттердин курсун аяктаган соң Нагима обком комсомолго жумушка орношот. Мындан көп өтпөй ал Төрөкул Айтматов менен таанышып, тагдырында чоң бурулуш болот. Ошентип 30-жылдары Хамза менен Азизанын чоң үй бүлөсү тарай баштайт. Репрессиядан ар кандай куугунтуктоолордон чочулап, алардын бой жеткен балдары Караколдон туш-туш жака сапар тартышат. Бири Ташкенге, экинчиси Ферганага, дагы бири Маргаланга багыт алышат. Эптеп аман калыш керек эле. Нагиманын агасы Сабир Өзбекстанга кетүүгө аргасыз болот. 1930-жылы Самарканд облусунда ал малчылык боюнча колхоз уюштурат. Колхоздун чарбалык иштеринин багыттарынын бири асыл тукум жылкыларды өстүрүү болгон. Бирок 1934-жылы аны зыянкеч деп күнөөлөп камап коюшат. Ал Самарканд түрмөсүнө түн ичинде келип, эртеси эрте менен атылат. 1956-57 жылдары негизсиз камалгандарды реабилитациялоо жүргөндө Самарканд НКВДсында Абдувалиевдин тагдыры тууралуу тураган кат жөнөтүлөт. Көрсө аны сотсуз, эч кандай териштирүүсүз эле атып салышкан экен. Жада калса ага иш да козголгон эмес экен. Хамзанын инеси Хасан жана карындашы Галиянын балдары да ушундай акыбалда болушат. Галиянын Касым деген бир уулу үй бүлөсү менен Кытайга өтө албай тагдырдын буйругу экен Таласка, азыркы Манас районуна караштуу Кызыл Жылдыз айылына келип, башпаанек тапкан экен. Алардын 3 баласы болгон. Уулу Рафик, кыздары Равиля жана Раиса.
фамилиясы Гариповдор. Касым өзү катуу ооруп иштей албай калган соң анын аялы Рабига соода түйүнүндө иштеп жан багышат. Согуш жылдары Кызыл Жылдызда машина трактор станциясы МТС ачылган. Башкалар сыяктуу эле Жийде колхозунун бухгалтери Нагима Айтматова ай сайын ошол МТСтин конторуна келип аткарылган иш-чаралар жөнүндө отчетторду тапшырууга тийишели. Касым Гариповдун турган үйү так ошол контордун тушунда экен. Күндөрдүн биринде апам кезектеги отчетун тапшырганы келип, контордун астында аттан түшүп жатканын терезенин түбүндө отурган Касым көрүп калат. Оорунун айынан баса албай калган кез экен. Рабига, көрчү, Нагыйма го бул, деп кубангандан үнү чыкпай калат. Анан бир аз токтолуп, Рабига, жүгүр Нагыйманы алып кел, дейт. Көп жылдан соң Нагыйма каза болгондон кийин Рабига апай ушул окуяны мага айтып берди эле. Бири-бирин көргөн көздөрүнө ишенбей, жолугушуу алардын ушунчалык сагынгандыгын билдирип турду. Жакшылыкта өткөн бактылуу балалык жана бой жеткен чактары эстерине түшүп, жана ал турмуштун ушундай кыйроого туш болгонуна байланыштуу арман, күйүттөрү көздөрүнөн билинип турду. Ошону менен бирге сабырдуулук, Кудайдын башка салганын көтөрбөскө айла жок экендигин моюнга алып, сылык сыпа сүйлөшүп жатышты. Алардын жакшы тарбия көрүп чоңойгону ушундай учурда да билинип турду. Чынында эле булар өтө маданияттуу адамдар эле. Тагдырдын ушундай ташбор бороонуна кабылышса да, сыр бербей, мүңкүрөп калбай, бири-бирин колунан келишинче сооротуп турушту. Кийин тез эле Касым Кировканын адыркы Кызыл Адыр кыштагынын ооруканасында дарыланып жатып кайтыш болот. Рабига апай кызматы боюнча жакшы көтөрүлүп райондун, андан кийин Талас облусунун соода системасын башкарып, Райпотребсоюздун, Облпотребсоюздун председатели болуп иштеп жүрдү. Соодада иштеген соң материалдык мүмкүнчүлүктөрү биздикине караганда жакшыраак болду. Ошон үчүн Рабига апай бизге көп эле жардам берди. Балдарынын баары эң жакшы болуп өстү. Айрыкча Рафик. Ал Ташкенттеги Политехника институтунун ал кездеги СССРдеги болгон эң мыкты жогорку окуу жайларынын бири эле. Ошону бүтүрүп, көп жылдар Фрунзедеги бир катар заводдордо мыкты инженер болуп иштеп жүрдү. Контрольно-измерительные приборы заводунун директору болуп жана башка өндүрүштүк чоң кызматтарды аркалады. Бирок тагдырдан экен. Рафик дүйнөдөн эрте өтүп кетти. Кийинки мезгилде Каракол шаарынын архивинен табылган документтерге караганда, Хамза Абдуалиев таман акы маңдай тери менен тапкан каражатына салып алган үйүн Совет өкмөтүнө жөн эле бере коеюн депептир. Үйүмдү туура эмес конфискациялашты деп таянып далилдеген каттарды Москвага чейин жазган. Үйүнөн ажырагандан кийин адегенде Сабирдин үйүндө жашашат. Бирок революциялык жол менен мыйзамды каалагандай бузуп конфискацияласа болот экен. Кийин Сабирдин үйүндө революциялык жол менен алардан тартып алышат. Ошентип бир жагынан Каракол дарыясынын бир жак жегине тиккен багын өстүрүп, колунан келип турганда Кыргызстанга, Ысык көлгө ар кайсы жерден эң жакшы сорттогу алма көчөттөрүн алып келип тиккени, алма бактын арасына арча менен ит мурундарды өстүргөнү, анын ичинде эс ала турган беседка жасаганы, айылдык кыргыз досторуна багбанчылыкты үйрөткөнү, өзүнө рахат бергени менен экинчи жагынан каарыганда балдарынын туш-тушка тарап кетип, кемпир экөө жалгыз калганына Хамза көп кейиш тартат. Албетте балдар улам келип ата-энесинин абалын билип турушту. 1930-жылы Сабир келип ата-энесин Ташкентке көчүрүп кетет. Андан бир жыл өтүп өтпөй 1931-жылы апасы Газиза Тайнебиз кайтыш болот. Нагима ошол кезде ай күнү жетип, экинчи уулун Илгизди төрөйүн деп турган мезгил эле. Жолго чыга албай апасын көмгөнгө катышпай калат. Перзенттик парзын аткара албай калганына Нагима абдан кейит. Эгиз козудай болуп өмүр бою кол кармашып бирге жүргөн сүйүктүү адамынан айрылып калуу Хамзага абдан оор болот. Ал да көп өтпөй күйүттөн 1932-жылы о дүйнөгө кете берди. Апамдын архивин карап отуруп, араб тамгасы менен жазылган каттарды таап алдым. Булар апамдын агалары Мухаммад менен Шарифтин фронттон жазып салган каттары болуп чыкты. Аларды мен кириллицага которуп алып окудум. Анткени араб арибин билбейм. Ал каттарды окуган сайын жүрөгүм ооруйт.
Baykuş apam özü жалgыз mınça kaygını kantip götürdü eken dep. Şarif Abzi katlarının birinde 1944-yılın 6 martında kapa bolup kat жазgаны bilinip turat. Jaş kurağı öydülüp kalsa dağı, al anda 56'dan 57 jaşka karagan mezgil eken. Oşol malda apamdın ijesi Gülşa biz menen çoğu turçu. Şarif Abzi Taşkentten frontga jönöp aratıp Jambыл şahrına gelet. Karındaşları Nagima menen Gülşa turgan жерден болгону 25 kilometr aralıkta жайгашкан şahrga. Бирок аларга жолуга албайт. Кат жазып калтырат. Мен анын кыргызчалаштырылган текстин төмөндө кыскартып келтирейин. Азиз туугандарым, мен бүгүн 1944-жылдын 6 мартында Жамбылга келдим. Фронтко кетет шекилдүүбүз. Айла жок ушул куракта. Ал ошондо 56 жашта болгон. Айла жок ушул куракта согушканы баратам. Пешенеге жазылыптыр да. Эми бар үмүтүм Кудайда. Өзүңөр кандайсыңар? Балдардын дени сакпы? Силерди ушунчалык көргүм келди. Сагындым. Шартым жок, бара албадым. Негизгиси ден соолукта болуп аман жүрсөңөр болду. Кудай силерге жар болсун. Мухаммадтан тез кат келип турат. Мухаммад дегени алардын агасы, ал согушта болчу. Сарвар, Галия, Зайнап, Фарид, Рустам, Ринат баарысы саламатта эсен соо турушат. Менин кеткеними алар абдан кейип калышты. Айла жок. Кудай баарыбызга аман эсенчилик берип, көрүшүүгө насип кылсын деп кетип бара жатам. Кудай пешенеге жазгандан ким кутулат эле? Эми жандай көргөн азиздерим эсен соо болгула. Тилегеним аман эсенчиликте көрүшкөндү буйрсун. Кудай Таала эсен соо кайтууга насип кылсын. Кат жазып турармын. Кош, саламатта болгула. Барыңарды бетиңерден өп бир тууганыңар, силерге жакшылык тилеп, намаглум, белгисиз тагдыр кандай болуп өзгөрүп кетерин болжоп болбогон жака кетип барам. Кудайга тапшырдым. Асфандиярга, Гүлшанын уулу бул. Ошол Асфандиярга, Чыңгызга, Илгизге жана эки кичинекей кыздар Люся менен Розага салам айткыла. Шариф 6 март 1944-жыл. Бул катты алгандан кийин көп өтпөй апам жеңеси Зайнаптын бу дүйнөдөн өтүп кеткендиги жөнүндө кабар алган эле. Шариф фронтко кетип жатканда кат ооруп аткан. Ал жөнүндө кейитпейин деп карындаштарына катка жазган эмес. Анын Ташкентте оорулуу аялы Зайнап, балдардын апасы каза тап кийин алган аялы жана 3 уулу Фарид, Рустам жана Ринат калышкан эле. Үй бүлөсү анын фронтко жөнөгөнүнө абдан кейишет. Зайнап ал кеткенден кийин бат эле өлүп калат. Фронтко баргандан кийин жарым жыл өткөндө эле Шариф Абзи курман болот. Мухаммад Абзиден келген каттарда сакталып калган. Ал өзүнүн бир катын Чыгыш Пруссиядан жазган. Катында бир боору Шарифтен кат келбей жатат деп тынчсызданганын айтат. Көрсө анын көңүлүн чөктүрбөйлү деп ага билдиришкен эмес окшойт. Ал да катында аман эсендикте баарыбыз жолугушсак деген тилегин билдирген. Мухаммад Абзи согуштан оор жаралар болуп кайтып келет. Анын акыркы катында качан жазылган датасы коюлган эмес. Бирок мазмунуна карасак, Чыңгыз үйлөнүп, Санжар төрөлгөндөн кийин 1955 же 1956 жылы келген экен. Бул болгону жарым бетке жазылган өтө кыска кат эле. Мен аны толук келтирейин. Кымбаттуу карындашым Нагимакай, кымбаттуу жээндерим, келиним, баарыңарга салам жолдойм. Нагима, бул менен сага жиберген акыркы катым болот го. Күн санап ден соолугум болбой баратат. Бирок сен капа болбо. Бул да болсо жашоо мыйзам экен. Жан бар жерде каза бар. Ары карап кетсем кош бол, бактылуу бол. Мен сага ыраазымын. Сен да мага ыраазы бол. Бир гана өтүнүчүм, Куран окуп калсаң, мага да багыштап жүр. Мухаммад Абзидин артынан аны эскерип Куран окута турган өзүнүн балдары болгон эмес. Балдарың менен бактылуу жаша. Сен бактылуу жашоого татыктуусуң. Кандай гана кыйынчылыктарды баштан кечирдиң, жеңе билдиң. Күн жылыса мен сага барып келейин дегем, келиниңди да куттуктап, уулду үйлөнтүү деген кандай чоң бакыт. Мен сен үчүн өтө сүйүндүм. Кубанычыңды бөлүшөйүн дегем, бирок буйрубаптыр. Бирок кокус Кудайдын мага боор оруп, жакшы болуп калсам барып келишим мүмкүн. Ден соолукта бол. Сенин агаң
Muhammadjan. Көп өтпөй Muhammad Таекебез көз жумат. Гүлша Тайжебиздин уулу Асфандияр Чанышев Покровкада социалдык камсыздоо системасында иштеди. Согуштан кийин жүргүзүлгөн акча реформасы учурунда финансы кызматкерлеринин чоң тобу камакка алынат. Алардын арасында Асфандияр да бар эле. Гүлша Тайжебиз тагдырдын бул соккусун көтөрө албай 1949-жылы каза болот. Бул мезгилде биз да Покровкада турчубуз. Апам эжесин өзү жерге берди. Ошондо Рабига жеңеси жанында болуп, апама кайрат бел болгонун айтып ыраазы болчу эле. Апасы өлгөндөн көп өтпөй Асфандияр акталып чыгат. Ал өзүнүн үй бүлөсү менен Жалал-Абад облусунда иштеп жашап калды. Агасы Шарифтен калган 3 уулду иниси Абдулла багып чоңойтты. Анын кызы Неля Ташкентте турат. Үй бүлөсү, балдары, неберелери бар. Өзүнүн бир туугандарынын ичинен баарынан узак Нагыйма жашады. Ушул жерден мага мындай ой келет. Өмүр жолунда адал эмгектенип, бекерпоз болбой колунан келген нарктуулуктарды жараткан адамдар өздөрү өтүп кетсе да эмгектери элге кызмат кыла берет экен. Таятам Хамза уулдары менен уюштурган, түзгөн соода системасы Кыргызстандын, Ысык көлдүн, Каракол шаарынын экономикасын көтөрүүгө мезгилинде чоң салымын кошкон. Алар Санкт-Петербургдагы Гостиный двор деген соода катарларына окшош кылып салган магазиндери ушул күнгө чейин Каракол шаарынын көрүнүктүү соода түйүнү болуп, кызмат кылып келди. Кийинки кезде менчик камакторго айланып кеткен экен. Караколго командировкага барганымда атайын бирине кирдим. Андагы Кавказ улутундагы сатуучу жигитке мени коштоп жүргөн аялдар түшүндүрөбүз деп аракеттеништи. Бирөө Чыңгыз Айтматовду билесизби? Ошонун таятасынын дүкөнү болгон деди. Бирок тиги жигит эмне жөнүндө сөз жүрүп жатканын түшүнбөдү. Ырымга бир буюм сатып алдым да чыгып кеттим. Бул заманда өтөр, соодага да китеп окуган, көп нерсени түшүнгөн, билген адамдар келер деген үмүттү келечектен тилеп кеттим. Анан апам төрөлгөн Токтогул көчөсүндөгү Кызыл үйгө бардым. Үйгө кире бериштин өйдө жагындагы тегеректе 1901 деп жазылып турат. Бул үй бир топ мезгилге чейин шаардын рентген борбору болуп, нечен адамдардын дартыны аныктоого себеп болду. Хамза 6 балам бар. Бул үй тар болот деп Нагима төрөлгөндөн кийин башка 2 кабат там сатып алат. Ал азыркы Крупская жана Октябрьская көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан экен. Баягы кыздардын белгилүү конок залы бар кооз үй мектеп болуп, нечен балдарга билим берүүгө кызмат өтөдү. Алма багы да Ысык көлдүн багбанчылыгынын өнүгүүсүнө өзүнүн таасирин тийгизбей койгон жок. Анткени таятам балдары менен биринчилерден болуп Ысык көлдөгү багбанчылыкты башташкан. Адыр болсо көлдө жашагандардын багы жок коросу жолукпайт. Алардын бактары Ысык көлдүн көркүнө көрк кошуп, берекесин ашырып турат эмеспи? Аккан арыктан суу агат дегендей Совет бийлиги канчалык куугунтуктаса да, Хамзанын артында калган небере чөбүрлөрү чоң атасынан адилеттик жана эмгекчилдик деген асыл сапаттарды мурастап алышты. Алардын арасынан белгилүү эң негизгиси кандай гана коом болбосун, анын мыкты инсаны боло алган татыктуулар өсүп чыгышты. 19-кылымда Караколго ар кайсы өлкөлөрдөн кыйынчылыктардан коркпогон эр жүрөк, мээнеткеч адамдар келип отурукташкан. Өздөрүнүн талбаган эмгеги менен алар бул жерде уезддик жана административдик ири борборго айлантышкан. Караколдун даңкы бүтүндөй борбору Азияга тарайт. Ишкер адамдар бул шаарга келүүгө умтула баштайт. Тилекке каршы бүгүн көп шаардыктар жакшы жашоо издеп Караколдон кетип жатышат. Каракол шаарына анын мурдагы даңкы кайрылып келсе, анын тургундары бакыт издеп башка жактарга кетишпесе, тескерисинче шаарды гүлдөткөнгө өз салымдарын жапатырмак кошсо, ата бабаларынын шаарды өстүргөн салтын улантса, кандай жакшы болмак. Апам Нагима Хамзиеванын ата теги тууралуу баянымды аяктап жатып, өзүм таң калган бир суроого кабылдым. 19-кылымда биздин таятабыз Хамза өзүнүн жакшынакай жерин, туугандарын жана үй бүлөсүн таштап алыскы бир Кыргызстанга келип баарын нөлдөн баштап жасап эмне кыйналды дейм да. Мунун себеби эмне? Түшүнбөймүн. Балким тагдыр улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун төрөлүүсүн ушинтип алдын ала аныктады бекен. Нагима Айтматова атындагы аллея.
1992-жылы август айында Жалалабад курортуна путевка алып абдан кубандым. Анткени бир чете саламаттыгымды чыңдап эс алууга, экинчиден апам Нагима Айтматованын ысмын туткан Алияны көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ушул жылдын февралында агам Илгиз Жалалабадка командировкага келип, жолдон күтүлбөгөн жерден эле шаардын Борбордук аллеясына апабыздын ысмын берүүгө арналган митингге туш келет. Албетте бул ойдо жок окуя өткөн кеткенди эсине салып, аны абдан толкундантат. Илгиз акем командировкадан келери менен жолугуп, окуянын таржымалын сурадым. Ал ала келген Жалалабад шаардык кеңешинин токтомунун шаардык кеңештин төрагасы Исмановдун митингиде сүйлөгөн сөздүн көчүрмөлөрүн алдым. Ошондон бери бул аллеяны көрсөм дегенде эки көзүм төрт эле. Жалалабадка келишим биринчи жол эмес. Учактын шатысынан түшүп, мурунку келгенимдегидей эле толкундандым. Бутумду жерге коер замат атам менен апамды эстедим. Канча жыл мурда атам менен апам ушул жерлерде жүрүшкөн. Анда алар жап-жаш, бактылуу эле. Келгендин эртеси эле жергиликтүү музейди жана аллеяны көрүп келиш үчүн жогору тоодо жайгашкан курорттон паска түштүм. Музей жабык экен, ал эми аллея болсо гүлдөп туруптур. Канча айткан менен август айыда. Кыска бирок кенен аллеянын так ортосу боюнча узатасынан кеткен газон туш-туш жагынан кооз торчо менен курчалган. Андан бир аз бийигирээк гүлдөр жайнап ачылып турат. Гүлдөрдүн түсү көздүн жоосун алган. Назик, агыш, көгүш, кызгылт, саргыч өңдүү экен. Мүмкүн башка жерде өз-өзүнчө өссө, аларга көңүл деле бурулбайт беле, бирок бул жерде алар баары чогуу гүлдөп, укмуштай кооз көрүнөт. Таза, жылуу сезим туудуруп, көңүл жубатат. Ой тобо, аллея апама окшош экен. Ошондой эле жөнөкөй, таза, сулуу, жагымдуу. Заматка апамдын жанында тургандай болуп кеттим. Торчого жакын барып, тизелеп отуруп өсүп турган гүлдөрдүн тобун кучактадым. Назик аңкыган атыр жытын искедим. Көзүмөн жаш куйлат. Кудай жалгап, жакын арада эч ким жок, болбосо сырттан көргөн адам үчүн бул күлкү келерлик көрүнүш да. Бала кезде баштан өткөндөр эске түштү. Согуш, ачарчылык, кыштын ызгардуу суугу. Таластагы Жийде, азыркы Манас районуна карайт. Ошол Жийде деген айылында бир чабандын жалпак тамында жашачубуз. Үй ээси өзү үй бүлөсү менен тоодо мал багып жүрөт. Үй бир бөлмө дализи менен эле. Пол тактайсыз, терезеси кичинекей, эшиктин илгичи да жок болчу. Түн ичинде жип менен байлап койчубуз. Саман, куурай жагабыз. Катуу суука деп кичине отун менен тезек сактап койгонбуз. Адамдардын жашоосу, ой санасы бүт бойдон фронттон келчү кабарга гана кадалып калган. Айылдагы жалгыз сабаттуу адам бул биздин апабыз. Эл душманы Төрөкул Айтматовдун жубайы Нагима Айтматова эле. Ал орусчада, кыргызчада гезиттерди окучу. Биздин үйгө согушта эмне болуп жатканы тууралуу маалымат уккусу келип, күн сайын кечкурун кошуна айылдаш келиндер чогулашат. Апам окугандары тууралуу жөнөкөй тил менен аларга айтып берет. Кээ бирлери фронттон жакындарынан келген каттарды көтөрүп келишчү апама окутканы. Апам өзү карапайым, жароокер, кайрылган адамга чоң болобу, бала болобу, жакшылык кылайын деген адам эле. Баарынын каттарын окуп берип, бир топ суроолоруна жооп кайтарат. Ошондон кийин гана келгендер апам дагы аларга окшоп күйөөсү жок, жалгыз 4 баланы багып жатканын, анын үстүнө ден соолугу өтө начарлап кеткенин байкашып, анын ал акыбалын сурай башташат. Нагима апа, колу бутуңуздун ооруганы күчөп жаткан экен. Доодурга же табипка көрүнсөңүз боло. Кечке жук апамдын сөөк сагынын ооруганы күчөп, колу бутунун муундары кып-кызыл болуп, ысып шишип чыгат. Жанына отуруп алып колдорун укалайм. Күйүп жанып ысыган муундары менин кичинекей муздак колдорумдун тийгенин сүйөт. Ооруганы жеңилдей түшкөнсүйт. Укалап жатып апамдын колдорунун ооруганын айыктырып койсом экен деп ан сайын аракеттенем. Бирок менин аракетимден пайда аз. Оорунун баары нервтен дегендей, атам камалгандан баштап абдан капаланып кайгыргандан болуш керек. Апам катуу ооруларга чалдыккан. Албетте апамдын ал кезде ооруканага жатып дарыланууга же курортко барууга мүмкүнчүлүгү жок эле. Ал турсун катуу ооруганын башкыдай дарылар да болгон эмес. Кээде анын колун укалап отуруп аялдардын сөзүн угам. Нагима апа, сиздин күйөөңүздөн кабар барбы деп сурайт бирөөсү.
Jok, hiç nerse emes, geýbeňiz, kabar gelet dep ekinçisi anyň göňülini göterүүge hareketlenet. A sizdin güýöňiz kanday ele? Abdan bilimdi, madaniyatly, anan çoň gyzmatda işlegen deşetgo, çymby? Silerde Moskönün özünden tüzele uşerge geldi deşetgo, çymby? Oba, onun bary çyn. Anan gelinderden jaşyragy meşke ot jagıp çay gaynatat. Ekinçisi oğurgan goldoruňuzga güç gelbesin dep balta menen otun jarat. Üçüncüsü dasturkon jayıp çayga daýardyk göre başlaýt. Barybız birge olturup zagara nan menen çay içebiz. Süret albomун göre başlaýbız. Eje, sizdin güýöňiz çyny menen ele aýtganday sonuncu git turbaýby? Kanday suluw gelişken kişi. Nagim apa, muna süretke jaň öýlengen gezde düşken okşoýsuňar. Biriňe biriň jaraşkan kanday sonunsuňar. Sizdin gözleriňiz çoň, özüňiz nazik, betiňiz appak, suluw kız ekensiz. Munday kızga aşyk bolboý goýda mümkin bolbosa gerek, dep apamdyň göňülini göterүү hareketinde argymysy argaýsyna aýtyp tamaşaga aýlandyryp bary gület. Eje, asiler kanty öýlendiňer ele. Süýleşip büýje agaýsy da ala kaçyp ketdi ele. Apam anda alar menen birge gülüp, biz süýleşip jürüp bir-birimizi jakşy görüp öýlengenmiz. Törekul çynda ele eň sonunjy jigit ele. Al meni baldarın janynday görçü. Men aga aşyk bolup jürüp çykkam. Hazırdagy jakşy görem. Nagim apa, tiýak-biýaka gat jazyp turaşdyrbaýsızby? Günösü jok ele gamaý berebi? Hiç bolbosa gaýda ekenini bilip alsaňyz. Gelinder, kanty bele hareketlenbek oturup galaýyn. Barbagan kabinet jazbagan jeri galbady. Bir ýagada kat menen gaýrylgam. Men Törekuldyň günösüz ekenin bilem. Jop bolsa baýag ele. Sizdin güýöňiz tuura sottolgon, 10 ýylga geçilip alysky lagerlerge jiberildi. Kat jazyşyga hukugy jok. Oşol. Uşunu menen gaýda ekenin da bile albaý oturbaýmby? Nagim apa, aýabay gynalgan turbaýsızby? Uşunday güýöden ajrap 4 bala menen jalgyzy kalyş degen emne? Anan oğurup da jatasız. Biz jönököy jaman güýelerimizge uşunça güýüp atabız. Barынан da Moskönün özünden bizdin jaman jidege gelgeniňizçi. Moskönü bir görsöm. Goýgulant begile. Silerdin güýeleriňizde jakşy adamlar. Alar mal bagyp jer aýdaýt. Eldi toýguzgan oşolor. Gezir süýlebegile. Andan göre aman esen gaýtyp gelişsin. Alemi jide aýly bolsa eň jakşy jer, jakşy aýl. Jaşowyz el gatary. Eň negizgisi jidenin eli jakşy. Bir önen jaman söz ukkan jokmun, bary syýlaşat. Rahmat. Albetde Törekuldyň tagdyry meni abdan tynsyzdandyrat. Günü tünü oýlaganym oşol. Kant eken, gaýda boldy eken, bir gabaryny ugalbadym. Nagim apa, Pushkin aýlyna, adyrky çoňgap gaýlyna. Oşol aýlga Kafkazdan köp greklerdi deportasiýalap gelişdi. Alaryň arasynda bir tölgöç aýal bar eken nuktuňyz bele? Aýtganday tuura çygat eken deşet. Oşoga baryp görbeýsizbi? Dep kaldy eň jakyn goşnabyz Ökü atly gelin. Bir neçe günden keyin Ayvazita atly tölgöçü aýal apama emne degenin ukulary gelip bayagy gelinler bizdikine gaýra çoguluşdy. Kofe gaýnatyp çöýçöke goýup berdi. İçdim. Anan galgan çamesin tökpey çöýçökdi odaryp koydu. Bir çay gaýnatymy wagt ötken soň bayagy çame çöýçöktüň gapdaly boýunça taralganda paýda bolgan süretke okşoş neçelerdi garap aýta başlady. Ayvazita güýöň kamakda eken. 4 bala menen bölök jerde bölök elde ekensiň. Başyňdan abdan kıyın günler ötüp jatypdyr dedi. Bu aýyldan 10 ýyldan murun gete albaýsyň. Ulu balaň çoňoýup seni uşul жерden göçürüp ketet. Baldaryňdyň bardygy jakşy adam bolup ösüşet, aýrykça ulusu. Al büt jer ýüzüne atagy çykkan, elne geregi tigen eň jakşy adam bolat. Rahmat. Anan çydabaý surap jiberdim. Meniň güýömçü, al emne bolat? Dege amanby? Oşony aýtyňyzçy. Güýöň tiri, birok alys jakda. Jakynda gelbeýt. Oşondukdan baldardy özüň tarbiýalap çoňoýtasyň dedi. Çyňgyz uluňdyň atagy jer ýüzüne taraýt deyt dep tereň üçkürüp aldy. Haýlanaýan Gudaýyma atakdan kynyň geregi jok ele. Tököýe gelgençe baldarym aman esen bolsunçu. Kança bolsa da gütüm. Giyin Çyňgyz Akemdin çygarmalary Soýuzdagan emes, çet өлkölerde de basılıp çıga başlaganda apam, ejem Lucia üçöýüz oturup alıp Ayvazitany göp eskerçelek. Lucia, Ayvazita çyn menen baryny tur aýtdyr.
Ошонун айткандай келди. Таластан 10 жыл дегенде кеттик. Чыңгыз акем окуусун бүтүп келип, сый урмат менен бизди көчүрүп кетти. Чыны менен ал белгилүү адам болду. Бир гана нерсени туура айтпаптыр. Бул атамдын тагдырын. Аны да көрүп турса керек, бирок айтып койсом, бул аял үмүтүн үзүп андан аркы жашоосу кыйын болот деген го, деп койчу эле апам. Бир күнү апамдын туугандарынан кат келип калды. Катты окуган апам көпкө чейин боздоп ыйлады. Көрсө, Шариф абзый фронтко баргандан кийин 6 ай өтпөй курман болуптур. Кошуна келиндер Куран окутуп келишти. Арба карынап май гүл чатай жасашты. Аягында бата кылып апам өзү Куран окуду да, Кудайга кайрылып, агасынан калган 3 жетимге, Фарид, Рустам, Ринатка, азыр Бишкекте жашашат, кайрымдуулук кылышын суранды. Эми агасынын 3 баласы тоголок жетим калышты. Мен болсо аларга жардам бере албайм, деп каңырыгы түтөдү. Нагым апа, өзүңүздүн абалыңыз мындай болуп турса, кантесиз? Башка туугандарыңыз жокпу? Ата-энем, 2 эжем, жезделерим каза болгон. 2 эркек, 1 тууганым согушта. Ар ким өз-өзүнүн айласын таппай турган заман болуп кетти го. Кантейин? Кичүү иним Абдулла караколго алып кетиптир балдарды, деп көз жашын төгүп жиберди. Кайран эже, кандай кыйынчылыктар биринен сала бири башыңызга түшүп атыптыр? Айтпа, кайгы үстүнө кайгы түшүп жатат. Биз болсо күнүгө келип өз кайгыбыз менен сиздин башыңызды оорутабыз. Жок, антпегиле. Андай дебегиле. Силерге ыраазымын. Силер келип мени мынтип алаксытпасаңар, мен жинди болуп кетпеймби? Ооруда кошулуп кыйнаганын карачы. Бул да күйүттүн кесепети. Жамандыктын арты жакшылык дейт, дайым эле жамандык боло бермек беле. Эми жакшылык болот үйүңүздө. Үмүт эттиңиз. Ооба, туура айтасың. Төрөкул келсе эле баары жакшы жака өзгөрөр. Оору абдан эле кыйнайт. Күндүз дагы жумуш. Үйдөгү оокат аш деп алаксып байкабайм. Ал эми кечинде азап башталат. Сөөк сагымдын какшап ооруганы түн ортосунан өткөнчө чыдатпайт. Жаң эле көзүм илингенде таңгамал астма кармап, дем алдырбай кыйнайт. Кээде кеч түндө уктап баратып Кудайга жалынам. Айланайм Кудай, эрте менен ойгонбой кала тургандай кылып мени алып кетчи. Эмне үчүн ушунча азап кайгы муң менин башыма түштү? Ушунун баарын көрбөй өлүп эле калайынчы. Анам мемире уктап жаткан балдарыма көз чаптырам да, кайра Кудайдан кечирим сурайм. Өлөйүн деген оюм үчүн, чыдабаганым үчүн кечирип кой Кудайым. Өлүп калыш баарынан жеңил, бирок мен өлсөм балдарымдын көргөн күнү эмне болот? Кайда барат? Кимдин босогосуна барып кор болот? Жок, Кудайым. Төрөкул келгенче мен өлбөйүн, сактай көр мени. Башыма түшкөн кыйынчылыктардын баарына чыдайын, бирок балдарым кор болбосун. Ошентип күндөр өтө берди. Ал кезде балалык менен апамдын башына түшкөн азапты, кайгы муңду апамдын биз үчүн жаш өмүрүн сайганын көп түшүнө бербептирмин. Кийин апамдын көзү өткөн соң, өзүм улгайып калганда биздин үй бүлөбүздүн турмушунун ошол мезгили эсиме түшүп ойлондум. Ошондо апамдын чыдамкайлыгына, эрктүүлүгүнө, сабырдуулугуна, үй бүлөсүнө, балдарына болгон жоопкерчилик сезиминин, күйөөсүнө болгон сүйүү сезиминин тазалыгына, тереңдигине таң калдым. Мындай жөнөкөй, эч кимге байкалбаган баатырдыкты бир эле биздин апабыз эмес, нечен репрессияланып кеткен, согуштан келбей калган адамдардын жарлары жасашты. Бул баатырдык эмне? Бирок муну эч ким деле баалабайт да, эсине да албайт. Аны биз, алардын балдары дайыма эстеп ардактап жүрүбүз керек. Жаш муундарга жеткирүүбүз парыз. Мына эми заман өзгөрдү. Апам менен атам жаш кезинде социализмдин идеяларына, совет бийлигинин ураандарына чын дилинен ишенип, ак пейили менен эмгектенип жашаган Жалалабад шаарынын Борбордук аллеясына Айтматова Нагыманын ысмы коюлду. Апам ошол көчө менен жумушка басып барчу экен. Мен шаардын администрациясына барсам, шаардын кеңешинде кварталдык комитеттердин жетекчилеринин жыйналышы болуп жаттыр. Алардын арасында кыргыз, өзбек, татар, орус улутундагы адамдар бар. Улгайып, орто жашап калган карапайым, көз караштары уур басырыктуу, терең ойлонуп отурган адамдардын жүздөрү. Сөзүмдү сүйлөй баштаганда оюмду түшүнүшпөйт го деп корктум. Анткени май айында жер титиреди. Андан соң нөшөрлөгөн жамгыр жаап сел жүрдү. Чарбаларга, жеке
адамдарга бул табигый кырсык чоң зыян келтирди. Алардын башына ушундай оор күн түшүп турганда менин апам жөнүндө эскерүүлөрүм кимге кызык? Бирок залдагы адамдар туунжурап мени угуп отурушту. Мени менен кошо кейип, мен күлсөм кошо күлүштү. Апабыздын арбагына Жалал Абадтыктардын көрсөткөн сыйына ыраазылыгымды билдирип, сөзүмдүн аягында ошол жылы жер титирөөдөн жана селден жабыркагандардын фондуна кошумчамды бердим. Ошондо отургандар арасынан өзбек киши мени алкаганы эсимде. Сиздин кошумчаңыз үчүн рахмат. Ак ниетиңиз, бизге болгон таза тилегиңиз кымбат. Кыдыр колдосун, кошумчаңыз 1000 эселенет. Рахмат сизге. Амин деп бата берди. Ички дүйнөмдүн абалын сезген адамдарга терең ыраазы болдум. Канча айткан менен жакшы адамдар көп. Кудай баарыбызга жакшылык берсин. Көбүнчө атам жөнүндө сөз сүрөттөрдү көрүп атып башталчу. Анткени атамдын Чыңгыз, Илгиз, Люсия менен түшкөн сүрөттөрү көп. Мени менен такыр түшкөн эмес экен. Айрыкча Люсияны ортого алып түшкөн сүрөттү көргөндө ичим күйчү. Бол тойгон тегерек бет татынакай кыз, үстүндө абдан кооз көйнөк, ал көйнөккө ак тордон түйүлгөн чоң ак жака салынган. Бактылуу эрке кыздын апасы менен атасынын ортосунда отуруп түшкөн сүрөтү эч ак жоголуп кетсе да, мен эле бала кезде карайм деп көтөрүп жүрүп жоготуп алган болушум керек. Эмдигиче көз алдыман кетпейт. Кийин эжемдин үйүнө бир барып калсам, ал кезде эжем улгайып неберели болуп калган кези. Чолпон деген небере кызы астыман чуркап чыкты. Көптөн бери көрө эле келем, туура ошол жоголуп кеткен сүрөттөгү кыздын өзү болуп калыптыр. Оп окшош. Люся, мынау кызыңдын бүгүндөн калбай сүрөткө түшүрүп кой. Болбосо өскөн сайын өзгөрүп кетет эмеспи? Азыр эжем өтүп кетсе дагы үйүнө барганда дубалда илинип турган ошол өзүн кайталаган кызы менен түшкөн сүрөтүн көпкө тиктейм. Эмне үчүн атам мени менен сүрөткө түшкөн эмес? Мени жаман көрчү эле деп апамдын тынчын алчумун. Кантип сени жаман көрсүн? Мүмкүнчүлүгү болбой калбадыбы? Болбосо сени менен көп түшөт эле го деп апам сооротор эле. Апа, атам кандай киши эле? Балдарды жакшы көрчү эле? Же чоң кызматта болуп, убактысы аз болуп, жүрүп эле колу тийбей калчу эле деп сурай берем. Атаң балдарын абдан жакшы көрчү. Кайда барса да балдарга оюнчук, китеп, белек сатып келчү. Күндөрдүн биринде үйгө конок чакырмак болду, дейт апам өткөн күндөрдүн бирин эскерип. Биз ал кезде Фрунзеде Дзержин көчөсүндө жашачубуз. Үйдү зыңгыратып жыйнап койдум. Ал кезде азыркыдай эмерек таш деле жок. Керебет, стол, этажерка, шкаф, сандык. Бир кичинекей бөлмөнү тамак аш кое турган кладовка кылганбыз. Анын ичинде этажерка, сандык, анан үкөктөр бар. Сандыктын ичине кант, чай, конфет, өрүк мейиздерди салып коем. Үстүнө кичинекей төшөк таштап койгом. Анткени кээде отуруп эс алчумун. Же бир майда жумуштарды жасачумун. Ал күнү конокторго деп пирог, тортторду бышырып, этажерканын текчелерине коюп койгом. Анан башка жумуштарды бүтүрүп жатсам, Чыңгыз менен Илгиз экөө үйгө бир кирет, бир чыгат. Жыйнап койгон үйдү чачып коюшуптур. Эшиктен кум алып келишиптир. Анан дагы өз ара бир оюнчукту талашып башташты. Аябай ачуум келип, улуу деп Чыңгызды урушуп, кладовкага камап койдум. Илгизди жаныма алып алдым да жумушумду уланта бердим. Бир кезде Төрөкул жумуштан келди. Папа, деп Илгиз атасына жүгүрүп барды. Төрөкул Илгизди колуна алып кучактап, "Ай, Чыңгыз кайда? Ал эмне тоспойт мени?" деп таң калды. Ошондо гана барып Чыңгыз эсиме түштү. Кладовкага барсак, Чыңгыз баягы пирог, торттордон каалашынча ар кайсы жеринен чукулап, алардын үстүн камырдан жасаган гүл, жалбырактар менен коздоп койгон элем. Ошонун баарын жеп, анан сандыкка жатып уктап калыптыр. Эми конокторду кантип тосом, баарын бүлдүрүптүр деп кейип калдым. Төрөкул болсо баласын ойготуп кучактап бетинен өбөт. Муну урушпай кайра эркелеткениң кандай дедим. Ал болсо, баланы кладовкага камаганың туура эмес да, экинчи камабай жүр деди. Сен балдарды эркелете эле бересиң. А буларды кээде урушуп да туруш керек. Ата болуп бир уруп койбойсуң, дейм ачуу менен. Нагый, сен эле урчу, мен балдарды ура албайм, дейт. Сени балдар жакшы көрсө, а мени урат деп жаман көрсө, Жок, кантип эле сени жаман көрсүн. Сендей адамды эч ким жаман көрө албайт деп мени алдап коёр эле. Москвада жашап жүргөнүбүздө балдарга аскер көйнөктөрүн кийүү мода болуп кетти. Чыңгызга ошондой хаки түсүндөгү кездемеден модалуу көйнөк тигип бердим.
Илгизди кичине го, түшүнбөйт деп тикпей койгом. Ал кезде балдар согуш оюнун көп ойношо эле. Если завтра война, мы так пели вчера, а сегодня война начался, деп ырдашчу. Түндө уйкудагы Илгиз бир капталынан экинчи капталына оодарылып жатып, «Ах, военная рубашка» деп сүйлөп жибериптир. Нагый, бу сен эмне үчүн Илгизге да көйнөк тигип берген жоксуң? Карачы, түшүндө да айтып жатат. Алтын балам. Эч кимге айтпай ичинен каалап жүргөн турбайбы, деди. Өзү унчуккан эмес, аны түшүнбөйт экен дебедимби? Анын үстүнө кездеме да аз болчу. Кездеме жок болсо эртең менен көйнөгүмдү бузуп болсо да тигип берген. Алтыным десе, унчукпаганы менен военный көйнөк түшүнө да кириптир. Кийин апам 4 баланын түйшүгүн өзү жалгыз тартып калды. Бирок кандай болсо да ал балдарын жоопкерчиликтүү, эмгекчил, кайраттуу, ошол эле учурда боорукер, камкор кылып тарбиялады. Убакыт көрсөткөндөй Нагима Төрөкулдун тилегин ишке ашырды. Балдарынын баары татыктуу, жакшы адам болуп чоңоюшту. Кыйын күндөрдө апамдын жалгыз таянганы Чыңгыз болгон. 1942-жылы апам Жийдеде колхоздун бухгалтери болуп иштеди. Айлыгын эмгек күнү менен алган. Ар кайсыга деп кармап отуруп аягында колхоздо өстүрүлгөн буудай жана башка дандан айлыкка деп беришкен. Биздин чоң үй бүлө үчүн бул жетпейт эле. Ошон үчүн шекерлик туугандарыбыз бизге үзбөй жардам берип турушкан. Апамдын айтып бергендеринен бир окуя. Туугандарыбыз бизге 7 пут буудай жана жүгөрү камдап коюшканын айтышты. Апам колхоздун башкармасынан ат чегилген араба сурап, таң атпай Чыңгыз экөө шекерге жол алышты. Алар Капчыгайдан тезирээк өтүп алсак, андан ары шекердин жолу көрүнөт эле деп шашышты. Чыңгыз арабаны айдап, апам артында отуруп келаткан. Капчыгайдан чыгып, ээн таладагы жолго түшүшөт. Анан капыстан эле Чыңгыз өздөрүн көздөй чуркап келаткан кулактары тек чийген сур итти байкап алат. Апа, карасаң, бизди бир ит ээрчип алды, деп Чыңгыз апасына кыйкырат. Апасы артына кайрылып, "Уулум, бул итке окшобойт. Анда эмне бул? Карышкыр." Апам аябай коркуп кетет. Чыңгыз бул окуяны көп эскере берчү. Ошондо мен негедир корккон эмесмин. Тескерисинче апамды коркпосун деп аракет кылганмын дечү. Биз кыйга өтүп кеттик. Карышкыр ошол бойдон көрүнбөй калды. Бирок 5 километрде өткөндөн кийин ал биздин алдыбызда кайрадан пайда болду. Аттар карышкырдын жытын сезишип үркүп жөнөдү. Анан баат эле чарчап акырын жүрүп калышты. Ошондо карышкыр жолдун улам аркы берки жагына өтүп, бир көрүнүп бир көрүнбөй айлабызды кетирген. Таң каламын ушунча узак жол бою карышкырдын бизди коштоп келгенине. Мен буга такыр ишене албаймын. Апам болсо коркконунан калчылдап ыйлап алган. Эмне кылабыз? Карышкырлар адатта үйрү менен жүрөт. Үйрү менен адамдарга кол салат. Биз эмне болобуз эми? Бирок бизди ээрчиген карышкыр негедир артта кала берди. Түн ичинде шекерге жеттик. Туугандарыбызга бизди коштогон карышкыр тууралуу айтып бердик. Бу жырткычтын жоргу баарын таң калтырды. Силерди Кудай эле сактаптыр. Силерди карышкыр жеп салганда балдар эмне болот эле? Нагима, сени жараткан өзү колдоптур. Карышкырдан коркпогон Чыңгыз сен азаматсың. Алар улам ушул сөздөрүн кайталап жатышты. Ушул окуядан кийин апам өзүнүн тунуулу менен сыймыктана баштаган. Ошондо биринчи жолу мен өзүмдүн коргоочум, таянычым бар экенин сездим. Уулум өзүн токтоо ишенимди кармап, бизди ээрчиген жырткычка каршылык көрсөтө алды. Биздин уйду уурдап кеткен күн эсимден такыр кетпейт. Бул 1943-жылы болгон эле. Сарайыбыз жок болгондуктан кышкысын уюбузду колхоздун сарайына байлачубуз. Мына ана туйт деп жатканбыз. Ошол күнү Чыңгыз шекерден келген эле. Кечинде чай ичип жатып, буюрса быйыл жаздан кыйналбай чыгабыз, сүтүбүз, каймагыбыз болот деп сүйлөшкөн болчубуз. Эртеси уюбуз Зухраны көргөнү Чыңгыз малханага барат. Барса орду бош турат. А дегенде бошонуп кетип бир жерде жүрсө керек деп ойлойт. Жердин баарын кыдырып чыгат, таппайт. Анан уйду жоготконун, уурдап кетишкенин түшүнөт. Аябай ачууланып болгон ишти үйгө келип апасына айтат. Ошол күнү биздин үй бүлө үчүн дүйнө астын үстүн болуп, баарыбыз ыйлап сыктап, эмне кылабыз деп, болгон нерсеге ишене албай турдук. Кошуналар баары чуркап келип бизге кошулуп, аларда ыйлаганы, бизди аягандары эсимде. Ким уурдаса ошону карабастын деп баары жабыла каргашкан. Ошол күндөгү өзүнүн кандай абалда болгонун Чыңгыз мынтип эскерет. Менин көкүрөгүмдө мурда кийин болбогондой ушундай бир чечкиндүүлүк пайда болду. Мен балдардын улусу болгондуктан апамды, өзүмдөн кийинкилерди коргошум керек.
Bizge kayga alıp kelgen adamdan men öç albasam kim alat? Uğurlardı taap tezinen öldürü gerek. Başımda mından başka oy jok ele. Koşunabız traktorçu Temirbek'e geldim mıltık surap. Ala ver, duvalda aylanıp durat. Patrondoru janındağı başlıkta, dedi araң dem algan al. Den soluğum bolgonda ala akmaktardı. Özüm ele taba atıp salmakmın. Men mıltıkta asını alıp öç alam degen sezimim oğo öter güçöp. Temirbektikten çıktım. Iza menen açuu kaygı meni muuntup jattı. Akmaktar dese. Bul üy bilenin artынан gorgor, uyun uurdaganda yüzder kişisi jok dep oylasa gerek. Munu estesem oğo öter jalım betime çıktı. Izadan sızdagan janımını bir gana alardı taap, öldürүү menen gana ayıktır alam dep oyladım. Men uurularda kantıp tanıymın dep oylap opturmун. Bul kişi emeslerdi görsöm ele kıntıksız bilem degen sezimde bolganmın. Alarda meni tanışat. Birok bari bir geç bolat. Men alarda görözdamat atıp salam. Mıltıkты kucaktap alıp bet geldi jönödüm. Çoң jolga düştüm. Eski görüstөндөн çıkkan eşek jene aksakaldı abuşka meni gözdöy bastırıp keletkanын tuybaptırmын. Bet gelişe düştük. Gökürög ıza menen kaygıga tolgon men adat boyunca salamga da gelbeptirmin. Ötüp keteyin dedim. Birok abuşka meni toktatты. Hay oğlum, sen biröni öldürgönü baratkan joksun bu? Oba, dal oşondoy. Meni abuşkanın surosu taң kалтырган жок. Gözlerimiz çağırışa düştü. Men abuşkanın kıynalgan yüzün, anan kalbat, kırakı göz karашын baykadım. Al maga karap başın çaykadı. Ha anday bolsa şaşpay tur. Süyle şöyle, emne sebepten uşunday adamga baratasың? Boz uyubuzdu uurdap ketişti. Apam tayıcam жалгыз, men 4-1 tuganmın, ulusumun. Ha, oşondoydu. He, albette kıyın boluptur. Birok men saga bir nese aytayın. Öç alam dep özüңdü ezbe. Gerek bolsa kıyalыңda da mındayga baram dep oylaba. Kargış degen uuru bolsa da öldüröm debe. Men kıykırıp jüberbey anı araң ugup turdum. Seni düşünüp turam, dep abışka sözün uladı. Saga ayabay borum orup say sögüm sızdap jatat. Meni buk, öldüröm dep çurkaba. Onu jürögüңden çıgarıp sal. Üyüňe var, esiňe tüyüp koygun. Mındaylardı jaşo öz ele jazalap koyat. Hiç oylanba. Alarga berilgen jaza uktasa tüşünön, bassa tursa janынан ketpegen, tınçlık berbegen ömür boyu koştogan takır arılbay turgan jaza bolat. Saga bolsa Kuday beret. Üyüňe barda biröni öldüröm degen oydu unutup sal. Saga bakıt özü gelet. Kanday gelgenin bilbeyde kalasың. Adır menin saga aytkan sözlerim manisiz bolup tuyuluşu mümkün. Birok maga işen, üyüňe kayt. Kaçandır bir gezde menin sözümdün tuura ekendigine ınanasың, esteysiň. Senin uylarың öte köp bolat, 100'den aşışı mümkün. Bar emi üyge. Bul turalı apaň ayt. Men bolsa öz joluma düşöýün. Oşentken al göz açıp jumgança gözden kayın boldu. Men bolsa emne kılarımdy bilbeymin, turup ele bozda uylap jüberdim. Iy meni biraz jеңилдetти. Jırtık ötügüm menen en talada jonuma mıltıkты asıp alıp kança temsilep jürdüm bilbeymin, bir malda üyge kayttım. Üyge gelsem apam özün koyorgo jer tappay ar beri basıp jürüptür. Görse al menin Temirbekten mıltıkты alıp ketkenimdi bilgen eken. Meni görör menen, sen hiç kimdi öldürgön joksun bu balam dedi. Jok. Al meni kucakta uylap jüberdi. Uğurlarda tappagaның jakşı boluptur. Jok olsa jok olur oşoluy. Eptep gün öz ötöt. Temirbektin mıltığın jetkirip berdi ekinci albagın. Uy üçün kimdir birini öldürüştün geregi jok. Apam 1945 yıldan gözünde Jambaldın bazarında tam arkadan algan düşümdün bir bölügün satıp uuldarına ötük alıp berdi. Emki yıldan düşümünü alganca etiyattap giygile. Bari jok ele kımbattap baratat. Başka satıp beri albaymın. Baldары düşüngönдөй başlarını ekeşti. Taң zarında turuşup kitepler salıngan başlıkların, boğusundan baylangan ötüklerin moyunlarına ilişip, jö eski köprünü gözдөй jönöşçü. Daryadan ötkөндөн kийин buttарын juup, anan ötüklerin giyip alışçı. Pakrovka mektebine ötüklerin giyip gelişçü da, sabaktan çıkkan soň üyge jide ayılına çeyin жылаң ayak ketişçü. Soğuk düşkönçe uşintip jüre turarbız dep çeçişti. Bir günü Çıngiz köpröge jetkende ilgizdin ötügün ertelep giyip alganын gördü. Söyleşpedik bele. Emne ötügündü erte giyip algansың? Men alardı götörüp jürgenden tajadım. Mından keyin жылаң aylak jürböymün. Hiç kaçan anday bolbayt, çeç, dep Çıngiz buyruk bere söyledi. İnisi ağasının buyruğunu ukpay koyat. Anan ökö muştaşa ketişet. Apam aytpady öyle, ötükte avaylap giygile dep.
Biz makul dedik bile. Çıngiz akem İlgiz Törekuluç'tin 70 yıldık marekesin belgilep jatkanda uşul okuyanı eskerip, "Iğnimdi ömürümde birinci jolu urup koydum ele, geçirim suraymın" dep aytkan ele. Tagdyrdan eken apabızdın ömürünün argaýsy mezgili arganday boldu. Ata-enesinin bötünçö merimine bölönüp bakuvat, baktulu balalygy öttü. Öspürüm guragında eň mykty musulman jana orus mekteplerinen bilim ala aldy. Anan Sovet biligi gelip anın ata-enesinin jygan tergeninin baryny tartyp aldy. Bir görüp süýüp kalgan jigitine turmuşga çykyp, baktılı üý bile gütüp, koomda biýik kadyr bartyp adamlardan biri boldu. Üý bilesi repressiýanyň boronuna gabylyp, baldary menen jalgyz kaldy. Soguş, açarçylyk, suuk, soguştan keyinki oor jyllar, oorup kalgany uşunun baryn baştan geçirdi. Anan uuldarynyň iýgilikleri, tun uulunun goomdaky özgeçe biýik kadyr barky, atakdanky any dagı kaýradan biýikke gökölötdi. Gebir ayaldar bolat turmuş adamyn götüre albayt, bat elem oýun sunup synyp kalyşat. Aýlasy getip ajan gaýlanyşat, içip ketişet. Gesi güýösüje tugandarynyň arty menen gelgen atak daňkty, döwletdi götüre albayt. Özün götörüşüp kişini teňine albay göp ketişet. Ak-garany ajrata görбөй kalyşat, gözün tuman basyp. Bizdin apabızga Hudaý akyldy, aýköldükdi mol bergen eken. Kanday gana şartda bolbosun, al argaçan barga göppü jokko çökpöy degendey özün taza, ak beyil, genen adam katары alıp jüre aldı. Özüne men özü jogorku adamdyk sapatlary hiç kaçan jogotgon jok. Ag emgegi menen yaşap barına razı boldu. Kalp aytıp uğurluk kılbady. Biröge koşumat kılıp jeteskersinçe götörülüp süýlep, biröni gemsintpedi. İçkilik içip jaman jolga düşüp bozulbady. Hiç bir adamga jamandyk kılıp uşak süýlebedi. Jaman söz aytıp birö menen ajyldaşy uruşpady. Kayra özüne jamandyk kılgan je jaman süýlegen adamlarga argaçan sylyk madaniýatly mamile jasady. Oşonusy menen daima jogor bolup alardyn arasынан özünün tazalygy menen jarkyrap bölünüp turgan. Uşunusy menen al jaşosundagy azapty da, döwletdi da tatykdy götüre aldy.